Кимиңиздерде кандай вопростор бир баарлашалы, сүйлөшөлү дегендей. Улкан эже, сиздин Wildbergs'иңиз эмне болду? Кандайсың Али? Жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Мен Wildbergs'им ушу март-апрелге чыгарам го деп турам буюрса. Товар тандадыңызбы? Ооба, Эмне товар таптыңыз? блузка болчу, анан дагы карашым керек. Ошо блузкага эле токтоп турам, ушу былтыртан бери эле ошону тандап алып эле. Блузка дегениңиз женский блузкабы? Ооба, Эмнеге именно ошол товарга токтолдуңуз? ошону чыгаргым келип турат, анан дагы бир тааныштар менен сүйлөшсөм алар айнытып атат, мындан башка кыл деп, анан ошо менен турам. Миттен өтүп Так, атасың да бүгүн. Зум экен. зум. А, Мынчалык көп адам катышат деп ойлободум эле да. Ар кандай Жакшы, эле болуп жакшы Али. калган да. Былтыркыга караганда адам көп, мен аябай сүйүнөм. Рахмат. Адам көп болгон. Аябай көп адам кирет деп кирсең, эч ким кирбей калат. Кээде эч ким кирбейт го деп кирсең, аябай көп адам катышат, ушундай да. Так, блузка менен кирем деп атасы. Блузка. Ооба, Бул жакты карай турган болсок, блузки деген категорияда 64 000 конкурент бар экен да. ооба. Бирок акыркы бир айдагы выручкасы почти 1,5 миллиард, көрүп атасызбы? М. Анан упущенная выручка даже упущенная выручканын өзү эле почти 42 миллион экен, көрдүңүзбү? Экран көрүнүп атат, Ооба, ооба. Упущенная выручканын өзү эле почти 42 миллион. Получается, адамдар ал жактан именно продавецтер немеге киргизгенге жетишпей атат да. Товарды киргизгенге жетишпей жатышат да. И оборачиваемость аябай жакшы. По идее, оборачиваемость 60 күндөн ылдый болгону жакшы да. А блузкеде бул уже 46 күн экен. Көрдүңүзбү? И М. процент выкупасы дагы немелерге салыштырмалуу бир топ жакшы. Кийим кечеде 30%тен жогору болгону өзү бай жетиштүү показатель да. Бул жерде вообще эле 43% экен. Азы. Ооба. Процент продавцов с продажами 74%. Блузки блузки категориясына киргенде единственный Жазып момент. атасың эмелер? Жок, жазбай туруңуздар. Просто микрофонду Домашний өчүрүп задание. алсаңыздар. Жаздым ғой, математика русский Жаным чтением барын жазып чыктым ғой. микрофонуңуздарды Жаз. өчүрүп аласыздарбы? Мама мешайт этпей. Микрофондар, микрофондар Жол билет эле чыгып. жазылгайлы. Үндеме. Мындай кылабыз. Өчтү, эми баарыңыздарды кочуп калды да, ушундай бири-бирибиздин убактыбызды, бири-бирибиздин немебизди сыйласак жакшы болот эле да. Азыр эми баардыгыңыздарды кочуп калды, сиздер менен эми фидбек болбойт. Өзүнчө бул проблема. Себеби азыр биз неме менен Улкан эже менен баарлашканча баардыгыңыздарга пайдалуу боло тургандай сүйлөшүп аттык эле да. Так. Улкан эже, сиз кайра микрофонду жандырып көрүңүзчү, эмне болот экен? Да. Улкан эже, микрофонду кайра жандырсаңыз. Жанды, жанды. Токондар, баягы темада сүйлөшпөй жаткандар, микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар.
Сиздер менен бир сааттай ушинтип отуруп сүйлөшөлү, вопросторуңуздар болсо сураңыздар, баарлашалы. Анан колдон келишинче айтылган сөздөрдү Wildberries'тен көрсөткөн аракет кылайын. Вообще-тачы Улган эже, блузка деген категория бул күчтүү категория да. Просто бул жака деген мындай бир 60-70 штук киргизип эле сата калам деп эмес. Муну деген прям аябай неме кылып өтүшүңүздөр керек да. Кандай десем, Көбүрөөк киргизүү. көбүрөөк оборот менен плюс мындай четкий бир стратегия менен кирбесеңиздер бир аз кыйналып каласыздар да. Кечээ жана Бишкекке неме деген бала келди го, Данил деген бир бала келди го. Анан Данил деген баланын 2023 жылкы обороту 7 миллиард рубль экен да. Эгерде неме менен эсептей турган болсок, доллар менен эсептей турган болсок, где-то бир 70 миллион доллардын тегереги болуп калат да. 80 миллион доллар деле болуп калышы мүмкүн. Ошол баланын неме боюнча, товарды запуск боюнча стратегиясын көрүп аябай таң калдым да. Бул жерде экранды көрүп атасыздар, бир 8 беттей заметка алдым. И бул заметкалардын баардыгын эми могу ассистенттин ичиндеги видео обучениеге полный видео кылып тартайын деп атам. Реально күчтүү методдорду колдонушат экен да. И муну эмнеге айтып атам, ол блоски менен кирип атканда как раз ушулардын көрсөткөн методдорун колдонуп туруп күчтүү бир запуск болуш керек дегеним го. Эгерде Wildberries'тин ичине кире турган болсок, мына биринчи беттеги 100 товар 89 миллион оборот кылып атыптыр. Блузки боюнчачы. Мисалы, мол менен бул товардын өзү эле почти 5,5 миллион оборот кылып атат, көрдүңүздөрбү? Бирок тоже да мына текущий остаток деп турбайбы? Бул акыркы бир айда 6300 продажа кылыптыр, а складда 7000 штук остаток турат да. Эми элестетсеңиз, эгер бул блузкаларды допустим дейли бир 500 сомго чыга турган болсо деле, 4,5-5 доллар болсо деле, 5 доллар менен эсептегенде 7000 көбөйтүп 5 доллар, бул канча миң доллар акчасы жөн эле остатокто турат да. А так товар чындыгында кызыктуу товар. Биз деле азыр бир товар менен кирип атабыз, анан варианттардын ичинде ушу блузка деле бар болчу да. Могу Lady of the Moon деген бренд экен, карасаңыздар. Акыркы бир айда 27 миллион оборот кылыптыр. 27 миллион оборот кылган. 11 айдан бери Wildberries экен. Туугандар, мол даныйларды өзүңүздөр деле Wildberries'ке кирип көрсөңүздөр болот. Айтайын дегеним, любой эле бир товардын сатуучусуна кирсеңиздер, ал бренд, бул бренд канча штук товар саткан, процент выкупасы канча жана канча убакыттан бери Wildberries'те дегени да. Айталы, бул бренд 11 айдан бери Wildberries'те сатып атыптыр. И жалпы жону 196,410 штук товар сатыптыр, көрдүңүздөрбү? И акыркы бир айдын ичинде 27 миллион оборот кылыптыр, бирок бул мол ассистенттин кошумча программасы, бул программа ассистентте могул жери бекер да. Аны скачать этиш үчүн просто эле ассистентке киресиздер. Ассистентке кирип, бул жакта менюнун ичине киресиздер дагы. Наше расширение дегенди бассаңыздар, жаңы бир окно ачылат. Менде азыр удалить из Chrome болуп турат, сиздерде по идее ушул жер установить деп турган болот да. Ушул жерин эле установка кылсаңыздар, андан кийин Wildberries'ке кирсеңиздер, любой эле бир категорияда жогору жакта бул бренд же болбосо любой эле бир товарга кирсеңиздер, бул товар канча оборот кылгандыгын бул жактан полный көрсөтүп берет. Ушул жерден эле мындай хотя бы начальный этапта кандай аналитика кылганды приблизительно көрсөңүздөр болот да ушул жерденчи. Мисалы, мол рубашка, то есть бул блузка деп коелу. Бул блузка акыркы бир айда 2 миллион оборот кылыптыр, 1400 штук сатыптыр. Ылдый жагында 2405 штук остатоктары бар экен. Даже мол текущий остаток дегенди баса турган болсоңуздар, кайсыл складдарда канча штуктан остаток калганына чейин көрсөтүп берет да. Башка кимде кандай суроолор бар, туугандар? Туугандар, коркпой эле сүйлөй бериңиздер. Равшан Алиева дейт. Равшан эже,
мен 2 жыл курс окудум деп жазыпсыз го. Неме микрофонду жандырып туруп эле ошол жактан айтсаңыз, каяктан окудуңуз, эмне болду, эмне болгон жок? Жок, мен микрофондорду кайра жандырдым го силерге. Микрофондорду жандырып койдум. Жандырып сүйлөй берсеңиздер болот. Ооба. Сага угулбай атабы. Ал өзүнүн настройкаларынан болуш керек. Мен даже ким деген? Мен аш сүйлөшүп атам, болду вроде как. Раушан, Раушан. Раушан эже, мен сиздин немеңизди, Саламатсызбы, чоң рахмат эми угулду. все Мен угулуп отлично. жатам. Угулуп атат Раушан эже. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен көп убакыттан бери негизи Вайлберрис менен кызыга баштагандан бери эле сиздин каналдарыңызды көрүп келем. Анан ICS жөнүндө ошо маалыматтарды бере баштагандан бери эле ошо карайм. Чоң ыраазычылык сиздин эмгегиңизге. Сиздин эмгекчилдигиңизди көрүп туруп эле суктанса болот. Ал эми тема боюнча айта кетейин десем, ошо 2 жолу курс окудум. Өтө күчтүү деп эсептелген, Кыргызстандагы өтө күчтүү деп эсептелген наставниктерден окудум. Анан мен мындай ойго келдим да, негизи баардык эле адамдар өзүнүн ыкмасы менен окутат экен. Ооба. Анан жакшы окутат экен да. Анан бирок колуңан жете элеп мындай азыр эми буну бас, эми тигини бас деп эч ким көрсөтпөйт экен да. Башкача айтканда, маалымат аласың, бирок андан ары эмне кылыш керегиңди билбей калат экенсиң да. Ошон үчүн сизден сурайын дегем, дагы бирөөнүн наставничествосын алсамбы деп ойлонуп аткам, бирок өтө наставничестволор чоң акча болгондуктан ошон үчүн сизден сурайын дегем. Мисалы мен 2 курсту окугандан кийин деле мисалы ассистентке доступ алсам, негизи эле любой эле аналитик да. Анан ошону алсам, наставничество албай деле койсом болобу деп сурайын деп сизден бир ооз сурайын дегем да, өзүңүздөн. Так, Раушан эже, түшүндүм. Сизге рахмат кайрылганыңыз үчүн. Мындай бир немер болуп да, бул жерде бирөө кимден курс алып туруп айта кетсин деген жери бар, бирок менин оюмча айтпай койгону жакшыраак болот го дейм. Мынчалык публично бирөөлөрдү жакшы жаман деп айтпай да коелу тургандар. Туура эмесирээк болуп, бирок менин оюмча дагы бир неэтично болуп калат. Анан өзүм деле ушул убакка чейин бир канча жүз адамдарга бир канча жүз адамга консультация берсем, ушуну айта алам, кез менен окуп аткан адамдын өзүнөн эле байланыштуу болгон көп бир нерселер бар да. Бул Равшан эженин огородуна таш ыргыткандык эмес, бирок жалпы жонунан карагандачы. Себеби Wildberries'те консультация берип жүрүп менин түшүнгөн бирдемкем бар. Айталы, биздикилер онлайндан акча тапса болот дегенди жеңил акча деп түшүнүп алышат экен да. Бирок на самом деле онлайндан акча табыш деген жеңил акча эмес, просто масштабка чыкканга жеңил. И плюс бүгүн бир бизнесмен айткандай, онлайнда мага жаккан жери потолок жок экен дейт да. Ал киши айтат, мен өзүм Кыргызстанга Россиядан 10 жыл жашап Кыргызстандан келдим. Бул жактан деген 10 чакты магазин ачтым, 2-3 ресторан ачтым, барбершопторду ачтым, башкасын кылдым. Бирок түшүнгөнүм ушу болду дейт. Кыргызстанда көп нерсе чектелүү экен дейт да. Чындап эле, эгер ресторан ача турган болсоңуздар, Бишкекте максимум канча ресторан ачасыздар? Балким 5, балким 6 ресторан ачасыздар. Ошол менен рынок толот да. Бирок онлайндын бир жакшы жери, бул деген жеңил акча эмес, наоборот, бул жерде акча табыш бир аз кыйыныраак болсо дагы немелериңиздер чоң болот да. Не деп коет эле? Масштабыңыздар аябай чоң болот да. Мен өзүм лично таанышып калдым бир Жалал Абадтык байке экен. Ал байкенин ошол менен таанышкан учурумдагы обороту мисалы $600,000 тегереги болчу да, айлыкчы. Байке өзү жөнөкөй, айылдын эле бизге окшогон эле бир карапайым адамы. Бирок аракет кылган, ниети түз болгон, жакшы бир иштеген, жыйынтыгында деген күн сайын бир 1 миллион, 1,5 миллион оборот кылчу. Анан ошол учурдун немеси менен, валютасы менен где-то бир $600,000 оборот кылчу да. Так что эгер Wildberries'ке чыгам десеңиздер, сиздер мындай жеңил акчага кызыкпай, бирок катуу иштейм, катуу эмгектенем, жыйынтыгында мен деген аябай чоң Кыргызстандагы анча-мынча компаниянын оборотко чыга албай турган оборотунан чыга алам деген логикаңыздар болсо, ошондо жакшыраак болот. Эми именно Равшан эженин суроосуна келе турган болсок, Assistant программасын колдонуп турган болсом,
мен башка бир наставничество сатып албасам болобу деп. Ишенүүмен айта алам, что эгер Ассистент программасына подписка болсоңуз жана күн сайын хотя бы регулярно бир 2 саат, өзү желательно 3 саат деп кое бериңиз, бирок хотя бы 2 саат регулярно убакыт бөлүп турсаңыз, Ассистент программасын колдонуп, сиз спокойно Wildbergs'ке чыгып кетсеңиз болот да. Неге? Себеби өткөндө биз дагы аябай көп баш катырып, арка беркин ойлонуп, бир адам Wildbergs'ке чыгып жатканда кандай этаптардан өтөт деп, бул этаптардын баарын белгилеп, анан уже ассистентти көрүп тургандар билсеңиздер керек, неме деген. Равшан эже азыр экран көрүнүп атабы? Алло. Туугандар, кубик Рубика деген таблица ачылдыбы? Бир апа, башын ийип атат, чоң рахмат. Караңыздар, биз деген бул жакта кубик Рубика деген бир таблица түздүк да. Бул таблицаны даже мындай аша чаап кетпеген болсок, автордук ыкма деп айтса болот. Себеби бизде вроде как аябай көп маалымат билгендер бар, бирок бул маалыматтардын бир сыйра иреттеп, анан поэтапно кайсыл маалыматтан кийин кайсыл маалыматты колдонсом болот дегенди билбеген толтура адам бар экен да. Бирок биз деген бул кубик Рубикаде как раз ичинде 11 таблица бар пока что. Общая аналитикадан баштап, бул жерде гипотеза деген жерге чейин 11 таблица, булардын бардыгы Wildbergs'ке чыгып жаткандагы биринин аркасынан бири эң керектүү болгон этаптарда. Мисалы дейли, кандай товар тандаганды билбей жатсаңыздар, бул жерде 15 түрдүү товардын вариантын жазасыздар. Эми обязательно 15 болуш шарт эмес, бирок пока биз таблицаны 15 товар тандаган жазганга ылайыкташтырып койдук. Айталы, бул жерден 10-15 товардын тизмесин жазасыздар дагы. Дальше бул жерден карап көрсөңүздөр, сводка по категориям деген жерде бул товардын кайсыл категорияда турган болсо, ошол категориянын данныйларын жазасыздар да. Бул данныйлардагы эң маанилүү данныйлар, мисалы, акыркы бир айда канча оборот болду, канча упущенный выручка болду, бул категорияда оборачиваемый эмес канча, процент выкупа канча, бардыгыны эң жакшы жери дагы бул данныйларды сиздер ассистенттин ичинен жазасыздар да. Получается, башка бир кошумча программа алгандын кереги жок. Айталы, сиздер бул жерден бир 15 товардын вариантын жазып туруп, артынан ассистент программасын колдонуп, бул сводкасынан 15 товарды жазсаңыздар, скорее всего, бул товарлардын айталы бир 4-5-өсү отпадать этет. Себеби бирөөсүнүн выручкасы жакшы эмес, бирөөсүнүн оборачиваемости жакшы эмес. Жыйынтыгында сиздер 15 товардан уже сортировкалап 10 товар калды деп элестете бериңиздер. Андан кийин товардын сезон деген нерсеси бар. Муну дагы ассистенттен көрсөңүздөр болот. Бул жерде эмне кыласыздар? Сиздердин саткыңыздар келген товар жылдын кайсыл мезгилинде продажалар жакшы башталат деген суроого жооп аласыздар да. Эгерде сиздердеги 10 варианттын ичинен бир канчасы бул жактагы сезонностько туура келбей калса, получается, азыр биз февралдабыз, бирок сиздердин саткыңыздар келген товар айталы декабрда башталат, же болбосо ноябрда башталат сезон. Демек, ал товарды азыр чыгаргандын кереги жок. Ошентип дагы бир канча товарыңыздар отпадать этет. Андан кийин эмне бар? Монополия бар. Монополия деген сөз, сиздер кайсы бир категорияга кире турган болсоңуздар, бул категорияда эң топто сатып жаткан адамдар рыноктун негизги бөлүгүн ээлеп алганбы же алган эмеспи деген суроого как раз бул жерден жооп аласыздар да. Жыйынтыгында башында сиздер эгер бир 15 товар менен баштаган болсоңуздар, бирок аягында бул таблицалардын бардыгын общий аналитиканы толтурганыңыздарда бул 15 товардын ичинен балким 5-өсү эле калат. 5-өсүн эмне кыласыздар? Юнит экономикага саласыздар. Биздин кыргызстандык мекендештердин эң чоң проблемаларынын бирөөсү, товарым Wildbergs'ке чыккан, продажам болуп жатат дейт, бирок товарынан канча пайда көрүп жаткандыгын билбейт. Даже мына бир кызыктуу мисал, бул распашонка для малышей дегенди биз кече бир кызы менен отуруп толтурганбыз. Ал айтат, Алибайке, мен уже продажам болуп жатат деген бул. Канча пайда көрүп жатасың билбейм, бирок продажа мен ойлогондой болбой жатат. Анда мен айттым, давай келип отуруп, сени менен мунун деген юнит экономикасын эсептеп көрөлү деп туруп, 500 товарды 300 сомдон киргизген болсо деп эсептеп көрсөк, бул жерде карап көрсөңүздөр, маржа за штук деген сөз бир товардан калган таза пайда. Эми бул жакта деген товардын названиясы канча штук жана канча сомдон чыгарарды жазгандан кийин, сиздер бул товарга канча фотосессияга акча кетет, канча логистикага кетет, канча Wildbergs'in ичиндеги данный немелер, чыгашылар кетет, бардыгын жазып чыкканыңыздардан кийин таблица автоматикалык түрдө бул жакта эсептеп берет да. Эгерде 500 товарды 300 сомдон киргизе турган болсоң, Wildbergs'ке жеткенге чейин бул товар 457 сом болот. Сен бул товар сатып алганда 150 000 сом корото турган болсоң, бирок бул партияга 500 товарга 228 000 сом, 228 400 сом положение кылат экенсиң. Буну деген канчадан сатып атат бул киши?
Бул кыз канчадан сатып атат? Мына товардын баасын 1200дөн коем, бирок конкуренттер примерно 500-600 сомдон сатып аткандыгы үчүн мен деле 550 сомдон сатам дейт. Эгерде бул товарды 550 сомдон сата турган болсо, ар бир товардан минус 55 сомдон калат экен да. То есть бул адам минуска кирип кетет экен. Ушунун сыңарына эле элестетсеңиздер, биз деген общая аналитикада бул жакта деген 15 товар тандап алып, биринчи данныйларды толтургандан кийин булардын бир 10 отпадать эте турган болсо, дальше бир 5 товардын бул жактагы данныйларын толтуруп чыккандан кийин бизге бул жерден как раз мындай картина көрүнөт да. Получается, бир товардын вложениясына көп акча кетет, бир товардын пайдасы жок, бир товардын рекламасына көп акча кетет деген сыяктуу бардыгынын бир сере картинасын көрөсүздөр дагы. Бул жерден бир эле товар тандап аласыздар, анан ушул товарды уже чукуп баштайсыздар. Ушул товарды сатып жаткан топ 15теги конкуренттер кандай сатып атышат, канчадан сатып атышат, канча оборот кылып жатат. И менин оюмча эң маанилүү данныйлардын бирөөсү, бул конкуренттер эң жакшы кайсыл размерлерди сатып атышат жана кайсыл расцветкаларды сатып атышат, и плюс кайсыл складтарда сатып атышат. 3 маанилүү данный. Ушул данныйлардын бардыгын толтурган сайын сиздердин көзүңүздөрдө кадимкидей уже картина ясный боло баштайт да. Получается, конкуренттерге мен жакшы туруштук беришим үчүн могул расцветка, могул размер жана могул складтарды сатышым керек экен деп. Дальше эмне кыласыздар? Отзывдарын окуп баштайсыздар конкуренттердин. Конкуренттердин жакшы жана жаман отзывдарын бардыгын бул жактан окуйсуздар. Окугандан кийин сиздерде конкуренттердин слабый жактарын билип каласыздар, и плюс сильный жактарын билип каласыздар. Бул экөөсүнү бүтүрбөй туруп, ни в коем случае товарды производствого киргизбеш керек. Айталы, ошол эле неме менен кире турган болсоңуздар, кийим-кече менен кире турган болсоңуздар, ушул эки таблицаны толтурбай туруп, швейный цехке барып, немени берип салбаңыздар да. Товарыңыздарды производствого берип салбаңыздар. Айталы, эми азыр суроону Равшан эже сурагандыгы үчүн мен Равшан эженин мисалын айтып кетейин, бирок эч кандай түздөн түз Равшан эжени урушуп жаткан же Равшан эжеге мындай сөз айтып аткандай маанилүү эмес, просто түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, Равшан эже эгерде бул таблица менен работа над отзывами, конкуренттердин отзывдарын жакшылап анализдебей туруп, товарды производствого берип салган болсо, андан кийин өзгөчө могул работа над отзывами конкуренттердин негативный отзывдарын окуп жатып, көрсө конкуренттер могул жерге жалып кылат турбайбы, тиги жерге жалып кылат турбайбы дегендерди эске албаган болот дагы, товарды өндүрүшкө берип салган болот. Жыйынтыгында товар уже чыкты, бирок жанагы эске алыныш керек болгон жерлер эске алынбады дагы. Равшан эженин товары дагы бир аз мындай сапатсыз болуп калды деп айтса болот да. Бирок Равшан эже канчалык деңгээлде бул таблицага көңүл буруп толтурат, канчалык деңгээлде отзывдарды шашпай отуруп окуп, ал жактагы плюстарын жана минустарын байкайт, бул уже Равшан эженин өзүнүн эркине байланыштуу нерсе да. Муну Кыргызстандагы эң күчтүү бир экспертке барса деле, буларды Равшан эжен ордуга же ким Wildberries'ке кирем деп жатса, аларды кылып бере албайт. Бирок ассистенттеги бир жакшы жери, булардын бардыгы прям бир программанын ичинде болгон үчүн Excel таблица түшүрүшүм керек, Google таблица түшүрүшүм керек, менин өткөндөгү файлым кайда калып кетти деген вопросторуңуздар болбойт дагы, бардыгынын бир эле жерден сиздер карай бересиздер. Эми дальше улай турган болсок эмне бар? Бул жерде сиздер товарды уже өндүрүшкө бердиңиздер, анткени конкуренттердин бүт слабый жана сильный жактарын көрдүңүздөр. Андан кийин акырындан сиздер фотосессияга даярдана беришиңиздер керек. Фотосессияга даярданыш үчүн бизде 3 таблица бар: фотоконтент, мудборд жана этапы фотосессия. И дагы бир жакшы жери туугандар, бул таблицалардын бардыгыны кантип толтурам деген сурооңуздар бар болсо, ассистент программасынын ичине кирип туруп, бул жерден видео обучениянын ичинде кубик рубикти толтуруу деген сабактар бар. Кубик рубикти толтуруу инструкциясы киришүүнөн баштап, эң аягына чейин ар бири өзүнчө видео. Мисалы, юнит экономиканы кантип толтурам десеңиздер, бул жерде прям ар бирине өзүнчө сабак бар. Бул немени коюп, бир аз жылдырып, пауза кылып, анан таблицаны толтуруп кете берсеңиздер болот. И түшүнбөй калган жерлериңиздер бар болсо, анда техподдержкабыз бар. И плюс биз ушинтип сиздер менен регулярно түз эфир өткөрүп турабыз. Фотосессияны бүттүк, уже биздин товар фотосессияга даяр. Мен оюмча ушул фотосессияга да чындап көңүл буруп аткарам деген адамга бир жумадай убакыт кетип калса керек, анткени бул жерден деген фотосессиянын конкуренттердин фотолорун анализдеп чыгышыбыз керек. Андан кийин мудборд деп коет, ошол фотосессияга даярданышыбыз керек. Андан кийин фотосессия учурунда кылына турган иштердин баарын бул жака иреттеп жазып чыгышыбыз керек. Буларга бир жума 10 күн убакыт кетип калса керек. И параллельно эмне кыласыздар? Сиздер бул фотосессияга даярданып бүткөнгө чейин сиздердин товарыңыздар по идее өндүрүлүп чыгып калыш керек. По крайней мере, биринчи партиясы даяр болуп калыш керек. Дальше биз эмне кылабыз туугандар?
Wildberries'ке чыгып жүргөндөр билет, Wildberries'теги продажалардын основной бөлүгү SEO оптимизация аркылуу кетет. Бул жерде биз сбор ключевых слов деген жерде как раз SEO оптимизацияга даярданабыз. И булардын бардыгын кайра эле келип, мисалы дейли, бул бизде бир блузка боло турган болсо, бул блузканын ссылкасын алып туруп, мисалы дейли, ассистенттин ичине кирип, бул жерден сбор ключевых слов деген жерге кирип, мисалы дейли, бул товардын немесини ссылкасын коюп туруп баса турган болсок, ассистент бул биздин конкурент кайсыл ключевой сөздөр менен сатып жатат, бул жактан полный чыгарып берет да. Анан ушулардын арасынан дагы бизге кереги жок болгон ключевой сөздөрдү полный тазалап, бизге керектүү болгондордун бардыгын алып калабыз дагы, анан описание жазабыз. То есть бул жакта биз как раз сиздер менен SEO оптимизация жагын жакшылап даярданабыз да. И дальше эмне кылабыз? Уже биздин товар даяр болуп калган болсо, биздин товардын названиясы, допустим, блузка болсун, улкан эженин жагдайында кандай расцветкалары бар, кайсыл размерлери, канча штук бар, булардын артикулу жана штрих коддорун баарын бул жака иреттеп жазабыз. Биринчи баштап жаткан адамга бул аябай маанилүү, себеби өзүм деле 2020-жылы Wildberries'ке жаңы чыгып жатканда ушул штрих коддорду туура эмес жазып алгандыгым үчүн менин бир 400га жакын товарым жоголуп кеткен. Женское платье болчу, бардыгы жоголуп кеткен. Ошол бойлго байланыштуу бул жака таблицаны даярдап койдук. Таблицаны жазасыздар, чтобы башыңыздар айланып, бир штрих кодду башка штрих кодго чаптап алып, товарыңыздар жоголуп кетпеш үчүн аябай маанилүү бир таблица. Бул таблицаны толтуруп, уже сиздер товарыңыздарды Wildberries'ке жөнөтөсүздөр. Товарыңыздар Wildberries'ке кирген болот. Товарыңыздар уже Wildberries'ке киргенден кийин эң кызыгы дагы жана эң маанилүүсү да ушул жерде башталат. Бул эмне десеңиздер, гипотеза. Биздин кыргыз мекендештердин эң көп эрингендиги үчүн дагы продажасы болбой калган жагдай как раз гипотеза маселеси. Биз товарыбызды продажа болушу үчүн мүмкүн болушунча көп идея ойлонушубуз керек. Мисалы дейли, мен бул товарымды 20 000 подписчиги болгон ушул блогерге реклама берсем, менин планым боюнча бул товар бир жуманын ичинде 100 штук сатылыш керек дегенди бул жака мисалы заметка катары жазасыздар да. Настя деген блогерге товарымды рекламага берсем, бир жуманын ичинде 100 дана товар сатылышы керек деп туруп бул жака жазасыздар. Жогору жагына эмне жазасыздар? Бул ишке мен канча бюджет бөлдүм? Айталы 5000 сом бөлдүм. Качан башталды? Айталы 10 февралда башталды. Качан бүтөт? Эми гипотеза туугандар, Wildberries'те иштеп жүргөндөр билет, бир гипотезаны текшерүү үчүн хотя бы бир жума вакыт коротушубуз керек да. Получается бул деген 17 февралга чейин уланат. Андан кийин эмне болот? Изначальная продажа в штуках. То есть бир штук азыркы учурда биз канча сатып жатабыз? Допустим дейли, жөн эле тааныш билиштиги болуп туруп, биз деген акыркы бир жуманын ичинде 15 штук саттык деп коелу. Пока продажа после окончания гипотезы белгисиз, себеби биз гипотезаны эми эле баштап атабыз да. Жаңы баштап жатабыз. Биздин бир рубашкабыз 1000 сомдон сатылып жаткан болсо, 15 штук рубашкабыз 15 000 выручка кылып. Булардын бардыгын жаздык. И могул экөөнү текшерип көрүш үчүн биз Настя менен байланыштык, ушундай товарыбыз бар дедик, 5000 сомду төлөдүк, ага жөнөттүк. Арадан бир жума өткөндөн кийин как раз могул таблицаны кайрадан толтурабыз. Башында 15 сатып атканбыз. Гипотеза бүткөндөн кийин канча саттык? Айталы 130 штук саттык. Канча выручка болуп жатат? 1000 сомдон саткандыгыбыз үчүн 130 000 выручка болду. Бул жактагы гипотезабызды эми окуп көрүшүбүз керек. Биз канча сатабыз деп жаттык эле, 100 штук сатабыз деп жаттык эле. Биз канча саттык? 115. Демек, бул гипотеза бизге жарайт. Анда деген биз Настя менен иштеше беребиз. Бирок вдруг бул биздин гипотеза ишке жарабай калган болсо, анда олтуруп экинчи бир гипотезаны ойлонобуз. Айталы, мен могул сүрөткө, главный фотого инфографика жасатам жана муну внутренний реклама менен реклама запускать этем. 15 000 рекламага бөлө турган болсом, анда мен ушунча продажа кылышым керек деп туруп, бул жакка кылабыз. Качанга чейин туугандар? Качан биздин товарды жакшы сата турган метод таап алганга чейин, жакшы бир гипотеза таап алганга чейин биз муну уланта беребиз. Как раз бул жактагы айтылып жаткан нерселердин баардыгы эмне туугандар?
биздин Wildberries'ке чыгып жаткандагы ар бир этапты эске алып, ар бир этапка сиздерге мындай четкий заданиялардын bir түрмөгү да. Грубо говоря, азыр Равшан эже айтып атпайбы? Прям колумдан кармап, могул жерини бас, могул жерини баспа дегенди эч ким кылып бере албайт экен депчи. Бирок бир аз эркиңиздерди колдонсоңуздар, бир аз убакыт бөлө алсаңыздар, Assistant программасы сиздерге точно ошентип эле көрсөтүп берет. Могул жакты бас, могул жакты баспа. Кайсыл жакты басканды билбей жатасың, могул видеодо мен сиздерге итак эле ар бириңиздерге түшүндүрүп берип жатам. И плюс бизде техподдержка бар. И плюс ушул сыяктуу түз эфирлер болуп турат. Түз эфирлерден дагы өзүңүздөр талкуулап, өзгөчө менин сиздерге аябай маанилүү бир сунушум. Ушундай түз эфирлерде отурганда сөзсүз эле түрдө менин товарымды, менин карточкамды карап бер дей бербей, кимдин карточкасын карап жаткан болсок, ошонун логикасын түшүнгөн аракет кылыңыздар да. Себеби сиздердин карточкаңыздарды карай турган болсо деле, примерно ошол эле жактарын карап берет. Жалпы жонунан Assistant программасы жыйынтыктап айтканда сиздерге наставник болуп бере алат. И плюс мунун эң жакшы жерлеринин бирөөсү, чарчап калдым эле, убактым жок эле дебейт. Бир подписка болосуздар. Какой-то bir наставникке 100 миң, 150 миң акча төлөгөндөн көрө, даже кече бирөөнү уктум, 1 миллионго окутат экен Кыргызстанда. Мен эсим алып калды, 1 миллионго Кыргызстанда окуткан бар экен, и плюс алгандагы бар экен да, 1 миллионгочу курс наставничество. Лучше деген ассистент программасына айына 3 миң сом төлөсөңүздөр, примерно ошол эле иштерди кылып берет. И так эле 1 миллионго курс алсаңыздар деле ордуңуздарга кылып бербесе керек. Так что ассистентти бир неме катары, вариант катары сөзсүз түрдө карасаңыздар болот деп айтат элем. Так, Равшан эже, сиздин сурооңузга жооп бердим окшойт. Эми микрофонду кайра ачтым. Кимде кандай суроолор болсо, келиңиздер талкуулайлы дагы. Микрофондор ачылды, Салам алейкум, Али байке, кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңөр кандайсыңар? Продвижение боюнча көбүрөөк айтып бересизби? Бул жакта бирөө Умут Нурдин кызы сабак сатып атабы? Башка бирөө бирдемге сурап атты эле. Ооба, мен суроо берейин деп аткан болчумун сизге. Давайте. Мен Wildberries'ке жаңы кирип, ошо мен да курска окуп, анан жаңыдан баштап аткам, регистрация кылып, анан эмне товар алышын билбей, эмнеден баштаарын билбей, анан ошо мужской футболкага жакын болуп, анан эме кылгам да, Турциядан заказ кылып көрөйүн, эми баягы тиктиргенге опытум эч кандай эч нерсем жок депчи. Анан өзүм да алыста болуп калдым, эме Швецияда болчумун. Анан ошо Турциядан заказ кылып, товарлар менен келгенден кийин көрсөм товарым мен ойлогондой чыкпай калды да. Баягы сүрөттөгү башкача болуп калды. Анан кийин эмеси башкача болуп калды да, качествосучу. Эми азыр мен баасын кандай кыларымды билбей жатам. Расходумду эсептесем бир топ чыгып кетип атат. Анан кандай баа коем, өзүн эле өзү кылып койсом кандай болот, же бир аз дагы кошсом кандай болот, өтпөй калсачы деген бир суроолор болуп атат да. Анан сиз айтып атпайсызбы азыр блогер Роза, блогерлер менен там эме кылып депчи, анан башында коюп атканда обязательно ошо блогерден продвижение бүт баардыгын кылыш керекпи, же жөн эле киргизип туруп коюп койсо деле өтөбү, кандай болот, кандай кылып баштасам болот? Мен азыр товарларым даяр, только азыр эмеге берип койдум, фотостудияга берип койдум, эртең даяр болот. Анан мен уже SEOну кылып анан киргизишим керек да ужечи. Короче, Роза. Ошону кандай азыр 300 штук заказ кылып алгам да, ар бир размерден эме 50ден эме кылыпчы. Анан кийин эми ошону мен биринчи ФБС менен баштаганым жакшыбы, же ФБОго резко баарын киргизип салсамбы деп эмне кыларымды билбей жатам да. Если мен ФБС менен баштап бир проба кылып көрсөм, товар колумда калып турат. Ладно, бирок ФБОго киргизип салсам, эртең өтпөй калса, возвратына дагы кайра эме болуп каламбы деп, короче, сиздин бир советиңизди сурайын дедим эле. Хорошо. Туугандар, могу суроого жооп берип баштагандан мурун бирдемкени айта кетейин. Прям азыр 1 сааттын ичинде баардыгыңыздардын суроолоруңуздарга жооп берип салганга убакыт жетпей калышы мүмкүн, бирок бул биздин биринчи жана акыркы түз эфирибиз эмес. Ошондуктан баягы бат-баттан 15 суроого жооп бергенден көрөчү. Элестетиңиздер, биз сиздер менен бир жерде отурабыз, сүйлөшүп отурабыз да. Ошондой элестетсеңиздер, жана айткандай, мисалы бирөөңүздөр суроо бересиздер, ага мен жооп берип жатканымда, балким сиздердин эле сурай турган сурооңуздар примерно ошол сыяктуу бир суроо болушу мүмкүн да. Логикасын окшоштуруп туруп, өзүңүздөрдүн сурооңуздарга дагы жооп алып алсаңыздар болот. Роза, случайно Wildberries'теги Роза Collection деген сиздики эмеспи? Жок, меники эмес. Жаңы баштадым, ат кое элекмин. Хорошо.
Немелерде маркетингде эки түрдүү маркетинг бар экен да. Бирөөсү америкалыктардыкы, бирөөсү японецтердики. Японецтер ойлонуп туруп кылышат экен, америкалыктар кылып туруп ойлонушат экен да. Сиздики американский метод болуп кетиптир да, короче. Биринчи товарды сатып алгансыз, анан кийин ойлонгонсуз да, бул туура эле кылдымбы депчи. Футболка боюнча боло турган болсо, мен негизи эле эгерде өндүрүшчү болбосоңуздар, футболканы сунуштабайм, бул бир. Экинчиси, уже мен бир канча жолу ушул боюнча көрдүм да, что биздикилер кайра келмей шашкалактап кетипчи. Образец алдыргандан шашат дагы, эренишипчи убакыт жоготом деп. Анан общая партияны заказ бере салат, жыйынтыгына бармагын иштеп отуруп калат да. Өзүм деле эсимде бар, бир жолусунда Истанбулда гостиницада отурсам, бир досум чалып калды. Ал дагы Истанбулда жүргөн экен, мага чалып бир канча WhatsApp'тан укмуш футболкалардын сүрөттөрүн жиберди да. Ушул футболкалар баалары да укмуш арзан экен. Кеттик эртең биринчи очередте ушул магазинге баралы дагы, оптом оптовиккен заказ берели деп. Анан мен дагы сүрөттөрдү карасам, чындап өтө крутой футболкалар да. И баалары да аябай сонун. Анан эртеси күнү хорошо дедик, тиги айтылган жака мертер беле бир жака бардык иш кылып. Тигилердин футболкасын көрсөк, ожидание реальность вообще башкача болуп калды да. Карап турсам, Роза, сиздин дагы жагдайыңыз дал өзү болуп атпайбы? Мындай сүрөттөн башкача көрүндү эле, колуңузга тийгенде вообще башкача болуп калдыбы? Ооба Так да, что мен досум өзү тандап алып берет ал футболканы, жакшы экен. Ал деле түшүнүгү жок, Турцияга иш менен барып калган. Анан ошо Мертелге барып келчи дейм. Барып анан ал тандайт, жакшы экен, ой, досуңуз нормально экен дейт да алды. досуңуз өзү барып тандагандан кийин ушундай болдубу? Ой, жок, ал эми мындай түшүнүгү жок да, такыр мындай кийимден түшүнүгү жок эле бирөө болчу да. Аны көрдүм, жакшы эле экен дейт. Анан деп тиги түрктөр билесиз да, мактап, жактап, о, укмуш, мен фабрикамды өзүм чыгарам дейт. Анан ишендим да, телефондон сүйлөшүп элечи. Бүгүн келдим мен учуп, анан келип товарды бүгүн барып каргодон өзүм алдым. Карасам баягындай эмес. Өзүм ойлогондой башкача эле, Кыргызстанда деле тигизе алат экен ал футболканы. Досуңуз гангербашпы? Хорошо. Ошону айтсам. Ага өтпөй эле. Караңыз. Азыр тактай турган суроо. Эгерде мен сизге азыр мындай предварительно айтайын. Эгерде сиздин футболкаңыз колуңузга тийиши 90 сомдон кымбат болуп кеткен болсо, скорее всего, ал товар сата албайсыз. Ооба да, конечно, кымбат болду уже. Колуңузга тийиши канча болду? Ал өзү $3 келди. Колуңузга тийиши $3. Ооба. Давайте округлять этип 90 сом дей турган болсок, 270 сом колуңузга тийди, Бул Ооба, товар почти пока 270, $3 менен келип атат да. Охо, бул товар антимитте Вайберге чыкканга чейин 300 сомдон 350 сом болот. Сиздин конкуренттериңиз 350 сом сатып аткан болот да. Ооба. Эми Биз алардын өткөндө кандай болду экен, качествосу билбейм да. Бирок мындай карасам жакшы эле экен, эми баягындай. Средний да, аябай укмуш эмес, аябай низкий эмес, средний да. Бирок Вайберс деп турецкий эме бар го, футболкалар. 1000 сомдуктарчы. ооба. Андай эмес экен да. Мен өзүм эсептеп баягы юнитке коюп эме кылганда, мен ошо 1000 менен чыгарам деп ойлоп аткам да, ошон үчүн алгам да. 1000 штук азыр өзүм эле жок, 1000 сом менен чыгарам депчи. Баасын ценасын 1000 коем деп. Анан азыр эми эсептей келсем эле өзүнүн эле себестоимосту бир топ акча чыгып кетип атат да. Азыр фотостудияга төлөгөнүм, там эме фулфилментке барып жөнөткөнүмчү. Аз да расходтор бар да. Ошонун баасын кандай кылып туруп коем эми деп атпаймынбы? Жок, лучше ал товарды мен оюмча сиз Вайберске чыгарбай эле коюңуз. И так эле өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз, аны футбол менен жөнөтүп алсаңыз же кыйратып ал товарыңыз сатылбайт. Анан кийин кайтарып алам десеңиз өзүнчө акча. Немеде турктар өздөрү айткандай, зыяндын кайсыл жеринен артка кайтып кетсең ошончо эле пайда дегендей. Сиз бир чыгаша болупсуз, эми биротоло эле чыгашага батып калгандан көрө лучше аны бул жактан эле бир автовиктерге хотя бы өзүнүн себестоимость менен сатып салсаңыз жакшыраак болобу дегеним го. Себеби Табылат ошондой оптовиктерден. Ушу жана Равшан эженин маселеси ушул да. Эми прям Равшан эженин проблемасы эмес, бирок баягы окудум, бирок неме кылдым дегендер. Даяр бирдемге күтөсүздөр да. Аны Дордойго барыңыздар, бир 20 контейнерди, 50 контейнерди издеңиздер, бирөөсү болбосо бирөө сиздерден хорошо деп алып калышы мүмкүн да. WhatsApp группалар бар, байерлер.
сатып Же беришет. даже эми неликвид болгондор бар, бирок неликвидде $1 $2 сатса андан көрө лучше оптовиктерге берген жакшыраак да. Ошондой болсо группалардын ссылкаларын жөнөтүп кое албайсыздарбы? Менде жок, Вулкан эжеде бар окшойт. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Но Вальберт реквизит платный 11 миң сомду банкка барып төлөш керекпи же приложение M-бизнес аркылуу төлөш керекпи? Түшүндүм. Эң жеңил мындай, эң уверенный жолу мындай да. ИПыңыздардын же осуңуздардын документтерин аласыздар. Анан деген Биздики ИП да. ИП, Ооба. мен сизди аватаркаңыздан таныдым. Патидин байке эмессизби? Атын Тагдыр. Тагдыр байке, ошо мен сизди аватаркаңыз даже YouTube'дагы немеңизде профилиңизде ошол аватарка экен да. Канчы, Тагдыр байке. Мындай кыласыз. ИПыңызды аласыз. Ошол ИПыңыздын реквизиттери менен Wildberriesке регистрация болуп баштаганыңызда сизге мындай бир реквизит берет. Төлөмдү кабыл ала турган тарап, төлөмдү кабыл ала турган себеп деген сыяктуу Wildberriesте регистрация боло баштасаңыз, ошол жактан сизге бир реквизиттерди берет. Ошол реквизиттерди алып туруп, анан документ ИПыңыздын документтерин алып барып, любой бир банкка барасыз дагы. Анан бул менин ИПым, бул болсо төлөнө турган, то есть төлөмдү кабыл ала турган тарап, и ушул жака мен акча которушум керек деп туруп акчаны берсеңиз, эң уверенный жолу ушул да. Түшүндүм. Тагдыр байке, менин билишимче сизде неме бар да. Бизде ассистентке доступ бар да, туурабы? Бар, бирок ассистент түшүнө албай атам да, жооп ала албай атам. Тагдыр байке, эгер ассистентти дагы түшүнө албай жаткан болсоңуз, анда менин билгеним рыноктогу эң жөнөкөй программа да. Ушу ассистенттичи, хорошо, бизде могу группада отурса керек, Мурас деген жигит бар. Ассистенттин подписчиктерине караган жигит ушул Мурас деген жигит да. Караңыз, азыр экран көрүнүп атабы, Тагдыр байке? Көрүнөт. Караңыз. Модуль личный кабинет дегенде, личный кабинетке байланыштуу бардык темалар деген бир модуль турбайбы байке? Ушул модулдун ичине кире турган болсоңуз, личный кабинетке регистрация болуу деген бир сабак бар. Ушул жерде мен болушунча чайнадым да бул теманычы. То есть регистрация болуу боюнча. Как раз мага көрдүңүзбү? Мына телефондон App Store'га же Google кандай? Эми көрөтөм. Мына могул жакта прям ар бир кадамына чейин оңго буруласың, солго буруласың, терең дем аласың. Анан могул кнопканы басасың дегенге чейин түшүндүрдүм. Көрдүңүзбү муну? Ар бир кадамына чейин. Ушуну сизде Итагра ассистент немеңиз бар, достугуңуз бар. Ушуну шашпай туруп бир 20 мүнөт вактыңыз кетет экен. Бизде мындай жагдайлар болду да. Тааныштардан же консультацияга келгендерденчи. Ушул жерден көңүл бурбай туруп регистрация болуп койгон, акчасы бир жакта калган, личный кабинети ачылган эмес, 1,5-2 ай күткөн, нерв болгон толтур адам көрдүк да. Так что бул жактан бир 21 мүнөт вактыңызды бөлсөңүз, сиздин 21 күнүңүздү экономдойт. Макул. Хорошо. Саламатсыз, Али байке. Саламатчылык. Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Менде бир суроо бар эле. Сентябрда баштагам Wildberriesте иштеп, ФБОда азыр 2 товарым сатылып атат. Анан биз Алматада жашайбыз, Алматада турабыз. Анан Бишкек гражданин, Кыргызстанбыз да. Сабина болот атым. Анан чыкты. Эми Оптима банктан счет ачып, ошо Оптима банк менен Кыргызстан банкысы менен биринчи жолу иштеп атабыз. Анан Оптима банктан биринчи жолу акча түшкөндөрүбүздү алдык, снимать этип. Экинчи жолу барсам, Оптима банк түшкөн акчаңызды сиз реквизит туура эмес жазыпсыз. Анан акчаларыңыз эмеге Wildberriesке которуп салдык дешти да. Экинчи жолучу. Анан мен айттым, почему силер которосуңар, мага айтпайсыңар? Биринчи жолу ушул эле реквизит менен получать эттим акчаларды. Анан экинчи жолу эмнеге бересиңер ондай кылып? Реквизитти мен эчтекени алмаштырган жокмун, ошол бойдон эле сатылып жатат
десем, анан досконально информация бербей эле сиз эме осооңуздун эмесин реквизитин туура эмес жазыпсыз. Ошол үчүн биринчи жолу сизге уступать этип эле акчаңызды берген болчук, экинчи жолу обратно Валберске которуп бердик деди дагы. Эми Валберс техподдержкага жазсам акчаны эме кылбай атат да, которбойчу. Ошондой моменттер болду беле сиздерде кандай? Потому что бизде биринчи жолу, тем более жаңыдан киргенден кийин түшүнбөй атабыз да, кантип алсак болот эми аны депчи. Ал акчаңыздар личный кабинетте турабы? Турбайт, жок да, ошо банкка, Оптима банкка түшкөн кадимкидей осо компанияга. Анан Оптима банк реквизит неправильно написано деп обратно Валберске жибердик деп чек берди да. Бүгүн Валберстин эмесин ИПсына жөнөтүлгөн. Осо бир нерсе деген. Түшүндүм. Как раз бүгүн бирөө келди да бизге. Анан аны менен сүйлөшүп атсак, акчаны вывести кылсак, жок болуп кетет личный кабинетте. Анан жарым саат, бир сааттан кийин кайра пайда болуп калып жатат дейт. Анан мен дагы эмне болуп кетти экен деп личный кабинетине кирип карасак, ал деген реквизиттерди жазбаптыр да. Толук толтурбаптыр. Бирок биринчи жолу чечилди да, менде берди Оптима банк кадимкидей эле чоң сумма снимать эттим, беришти да. Ооба. Ошол эле реквизит менен. Мен реквизиттен эчтеке алмаштырган жокмун. Экинчи жолу барсам Валберске которуп салдык деп 2-3 жолу түшкөн. 2-3 неделянын акчасын кайра которуп салыптыр. Эми техподдержкага канча жолу жаздым. Сообщением открыто деп эле турат, бирок счетума акча түшпөй атат да. Бул качанкы окуя? Бул декабрдын эмесиники. Декабрдын 25-никиби последний түшө турган сумма. Получается, сиздерде бир айдан өтүп калыптыр да уже, Ооба. Ана бирок кийин банктагыларга мен аябай урушуп, силер деген уведомлять этишиңер керек эле, кандай банксыңар айтышыңар керек эле деп ошентсем, анан банктагылар эме реквизитимди өзүм эме владелец деген жерге аты фамилиям жазылып калыптыр дагы. Анан эме осо компания деп өздөрү тууралап жазып койду дагы. Анан кийинки жумадагы уже акча түштү да счетумачы. Бирок ошол ушудан ушул последний жумада түшкөндөн алдыңкысы ошол жок болуп атат да, ошентипчи. Мага негедир банктан улам эле түшпөй калгандай сезилип атат да, себеби Wildberries'те акчаңыз туруп турган жерден исполнение болуп жоголуп кетпеш керек болчу да. Ошону до конца довезетип алсаңыз болмок экен. История отчетка кирсем, отчетта Валберс маган отправлено успешно деп эме зеленый болуп турат да. Партнер эмемдечи силерде. Отчетума кирсем. Анан отчетума кирдим, отправлено деп турат. Почему десе, биз просто бизге түшкөн дейт Оптима банк айтат да. Бизге түштү акчаңыз, бирок биз обратно жиберип бердик Валберске деп ушинтип атат да. Анан Оптима банктен деле көп аябай урушуп эме болдум. Эми Валберске кайра жазыңыз, күтөсүз деп койду. Ошо мен уже канча жума өттүк, дагы деле ала албай, мен оборот кыла албай атам да, мындай айткандачы. Мындай попахивайт деп койдук, бул неменин катасын эле сезилип атат мага Оптиманын. Оптиманы до конца давить этип ошол жактан эле чечпейсиздерби? Анан олар ошону Оптимага барып кимге кайрылышымды билбей атам да, Алибайке кандай кылышымды да, юрист нанимать этейинби же? Канча сумма жөнүндө сөз болуп атат өзү? Биринчилерди жакшы эле алдым, последний бир жумадагы 84 000 сом да. $1000 акчаңыз экен да, Ооба. Wildberries'тин техподдержкасы тилекке каршы аябай жаман да, аябай жаман. Даже араңыздарда Кудайга дуасы өткөндөр болсо, азыр мен бирдемкенин аркасынан катуу чуркап атам, болуп калса аябай жакшы болот эле. Кыргызстандык продавецтерге Wildberries'тин ичинен түз байланышыла турган техподдержкадан адам бергиле деп аракет кылып атам да. Бирок татаал экен. Бизге өзүнчө бир канал бергиле. Биздин мекендештерде бир проблема болуп калса, биз чечип берели, чечип бере албагандарыбызды силерге кайрылалы, силер чечип бергиле деп техподдержкадан бирөөнү сурап туруп атабым да. Бирок процесси узун болчу да экен. Мисалы, как раз сиздин жагдайыңызга окшогон адамдар бар да. Булар хотя бы проблеманы хотя бы проблеманын каякта экендигин билсе, ошого жараша аракет кылат эле да. Азыр сиз проблема Wildberries'теби же Optima'да түшүнбөй атасыз да.
ооба ошондой болуп атат. Анан мен еще Оптимага аябай ишенбей атканым эме да, мен акчаны чечип алам деп келгенден кийин булар Валберске которгон числосу, например, Валберске ал 25 декабрда түшсө, ал мен сураган күнү которуп атат да акчаны Валберске. Ошондо банк менин акчамдан пользоваться мен вообще түшүнбөй калдым да. Если которгон болсо 25 түштүбү, ошол күнү эле которушпайбы, реквизити туура эмес депчи. Ооба. Булар пользовались, и мен качан сурап келип чечем дегенде булар которуп эле бир нерсе болуп атат да. Ошого эмне кылышымды билбей атам го. Менин сизге сунушум, сиздин сурооңузду жыйынтыктайлы. Неме кылсаңыз болчу деп окшойт. Катарынан күн сайын же 2 күндө бир техподдержкага жаза бериңиз. Анан бирөөсүнө болбосо бирөөсүнө по идее жооп бериштери керек да. Хорошо, рахмат чоң. Анан жазып атканда сөзсүз түрдө ошол кайсыл жуманын отчету болсо ошону дагы неме кылыңыз. Мындай Ошо маселеде банктан берген чекти дагы кайсы жуманын эмеси өзүнүн номери болот экен го отчеттун. Ошол отчеттун номерин дагы жөнөтүп атам, банктан берген чегим чегин дагы сүрөтүн скопировать этип жөнөтүп атам. Никакой ответ жок, только вот. открыто эле деп тур. Түшүндүм. Как раз мен айтайын дегеним дагы ошол да, мындай. Бир каттын, бир обращениянын ичине бардык керектүү маалыматтарды киргизиңиз да. Себеби мисалы мындай болуп калбаш керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу Wildberries'in техподдержкасы, мен акчамды ала албай жатам деп жаздыңыз. Бирөөсүнө болбосо бирөөсүнө жооп берди да, теги техподдержкачы. Кайсыл акчаны дейшиз, анан кайра жооп бересизби? Ошондой болбош үчүнчү. Ичинде полный мол неделянын отчету жана личный кабинетте билесиз, ар бир неделянын айдиси менен кетет го. Ушул айди менен мага ушунча акча которулган болчу. Анан мен банкка барсам, мондай справка берди. Полный бир документ кылыңыз дагы, анан жөнөтсөңүз, по идее алар чечип бериш керек да, тактап бериш керек. Ушул сыяктуу бир-эки проблеманы биз ушундай эле жол менен чечкенбиз. Мисалы, бир жолкусунда башка бирөөнүн ИПсы менен башка бирөөнүн ИПсине акча которуп салып, как раз полный чектерине чейин жөнөтсөк өздөр чечип беришкен да. Рахмат чоң сизге. Хорошо, игилик. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Менде суроо бар да, байке. Давайте. Биз Валберсте иштегенбиз, анан аккаунт болсо блокко түшүп калды да, бир 4 ай 5 ай иштегендейинчи. Азыр андан бери 7-8 ай өттү. Кайра ошол аккаунт менен иштесек болобу, болбойбу? Ал блоктон чыктыбы? Жок, блоктон чыккан жок. Эмне хулигандык кылдыңар эле? Реплика саттыңарбы? Ошо биз ошону билген жокпуз да башындачы. Баштайт десе эле эч кимден окубай эле видеодон көрүп туруп эле баштаганбыз да. Анан бирөөсүндө болсо баасын арзан коюп алыптырбыз. 1.0 кем жазып коюп турбуз да, заказ көп болуп кетти. Анан экинчи аккаунтта түшүп калды блоккочу. Слишком көп заказ болуп кетти, силер ал заказды жөнөтпөй койдуңар. ФБС болчу, Ооба. ФБС болчу, ал заказды жөнөтпөй койдуңар. Ооба, отмена кылдык. Отмена кылгандан кийин банкка кетти да. Молодецсиңер да. Так. Хорошо вопрос. Азыр эми 2 аккаунт бар, ошол экөө тең блокто да. Кайра баштасам, ошол менен баштасам болобу же жаңы ачыш керекпи? Ошого хотя бы ассистентке подписка болуп коюш керек да. Жок, ошону ойлонуп атам азыр. Так. Силердин ИПңар бандан чыкпаса, аны кантип бандан чыгара алды деп атасыңар, ошону айтчы. Мисалы, срок өткөндө автоматом өчпөйбү Валберстен? Кээ бирлер айтат 6 ай өткөндөн кийин өчүп калат, кайра регистрация болот дейт. Ошол суроо болуп атат да. Бул ИП беле же болбосо ОСО беле? ИП. Мен бирдемкени түшүндүм да. Эми любой эле бизнесте болгондой эле Wildberries'те иштеп жатканда дагычы, мындай бир 15-20% пофигизм болуш керек экен деп калдым да. Мисалы, өзүңөр немеден эле көрүп калдыңар болуш керек. Кылыч деген бир тааныш досум бар. Кылыч Эсеналиев деген. Ошол жигит бир учурларда ФБС менен иштеп калды да. Болгондо дагы мындай крупный обороттор менен жакшы иштеп калды. Ошол жигитте мага аябай жаккан нерселердин бирөөсү бул деген иштейт, акчасын алат, анан
фобиясте кез менен силердей болуп полигон бир бан жеп калышың мүмкүн да. Аха. Анан бан жегенде эле ал деген билин могул ипим бан жеп калды деп отурбайт дагы, иписini жаба салып туруп башка бирөөнү табат, ал жактан бир ип ачат дагы дальше жылып кете берет да. Мындай бир токтобойт да, короче. Даже мындай болуп калат эле. Мисалы, бир күн келди, Али байке, мен деген Wildberries'ten штраф жедим. Канча жедиң? 400 000 жедим дейт да, штрафча. Аха. Бирок муну айтып атканда мындай кайгырып, депрессия болуп, маанайы чөккөн эмес, просто мындай ха-ха деп айтат да. Мен дейт, Wildberries'ten 400 000 штраф жедим. Личный кабинетинде 80 000 сом акча бар болчу. Анан ойлондум дейт да. Мен 400 000 штраф төлөп 80 000 алып чыгып кеткенден көрө ошол забей 80 000ге мен кеттим деп туруп башка бир ипи менен иштеп жүрө берет да. Эми реплика менен иштесеңер, FBS менен иштеген болсоңор, анда лучше чындап Wildberries'те мындай узак мөөнөттүү нормальный бизнес курам десеңер, анда тиги ипини эле күтүп жүрө бергенден көрө убакыт жоготпой Wildberries'ке кирип бери жагынан иштеп кете бериш керек дейм го. Жаңы ип ачып, Ооба. Эми толтур адам тапсаңар болот го, силерге ип ачып бере турганчы. Эмечи, азыр регистрация канча? 11 000би? Же 30-40 000би? 11 000. 11 000 сом. Бирок ал акча деле кайра эле силерге немеге түшөт да. Рекламный бюджет болуп түшөт. Хорошо, рахмат. Игілік. Алло, ассаламу алейкум, Али байке, кандайсыз? Алейкум ассалам. Кылыч? Жакшысызбы? Мен өзүм жакшысызбы? Иштериңиз? Жакшы, рахмат. Мен мына видеолордун баарын көрүп атам. Айстердин ичинде мына юнит экономика таблица аябай жакшы болуп да. Мен өзүм Wildberries'те иштегениме көп болду. Мына группага эле айтып атам. Анан мем деген эксперттер чыгат, ким чыгат, бүт баары чыгат. Негизи бул Wildberries мындай оңой эле көрүнгөнү менен аябай мындай издеп кете берсе, тонкий юанстар, фишкалар чыга берет. Wildberries'in ичине ким мастер-класс өтөт, не өтөт, бүт баарын ушинтип көрө берем. Анан мына группанын ичине бүт баарын эле айтмакмын. Wildberries боюнча мастер-класс же ушундай бир чоң вебинарлар болсо, калтырбай көрө берсеңиздер, аябай жакшы нерселер айтылат. Азыр мына Али байке айтып аткан бул иштеп жүргөндөргө мындай өтө жакшы бир пайдалуу немелер да, фишкалар. Ушуну эле бир орустан же башка немеден консультация алсаң, ушуну жарым саатка эле 10 000, 15 000 рубльна сүйлөп берет ушуларды. Анан жанагы кубик Рубика деген таблица өтө маанилүү экен. Фотосессияга өтө маани берип, мынтип баратып бир идеяны таап коесуң. Ушинтип жасатышым керек экен деп, болбосо Кытайдын сайттарынан же башка бир сайттардан папа болуп көрүп каласың. Ошону кийин фотосессияга келгенде жок да, ошону таппайсың, эстей албайсың. Жанагынын ичине заметка кылып жаза берсең, ошону кийин баарын фотосессияга бир барганда топтоп туруп бир колдонсоң, ошонун эффект берет да. Тугандар, бир прикол айтайынбы? Улас сүйлөп аткан жигит Кылыч эсен жана мен айтып атканым беле. Ошол жигит, бирок мен бул баланын группада отуруп билбептирмин. Кылыч атыңды колдонуп эле айттым, капа болбойсуң. Просто ошол характериң мага аябай жагат эле да, ошон үчүн айтканым. Мисал катары. Ага чейин деле көп болду, андан кийин дагы туура эмес товар жиберип алып, анын бүт баарын кайра возврат кылып алганымда 280 000 болгон. Товарларын кайра аны уже жаап койдум, товарларын колума алып алдым. Уже башка ос ачып, ийгүү түгөнүп калды туугандыктын баары. Вот, азыр кийинки суроону алардан мурун бирдемкени айта кетейин. Өткөндө Маргулан Сейсенбайдын бир видеосунда айтып атат да. Мен ойлойт элем дейт Маргулан Сейсенбайчы. Акылдуулар бизнес кылып, акылдуулар бизнесте ийгиликтүү болушат деп көрсө, акылдуулар эмес, энергичный болгондор бизнес кылышат экен дейт да. Себеби чөйрөмдө да толтур акылдуу адамдар бар, бирок бизнес кылбай эле дейт. Бирок ийгиликтүү болгон күчтүү бизнестерди кургандарды байкап көрсөм, булар дейт, бир ишти кылып барат, какой-то бир проблема чыгып провал боло турган болсо, кудум эле ал иш болбогондой эле дальше кете берет дейт да. Группада турган Кылыч ошондой жигиттерден. Ар кайсы нерсени көрөт, проба кылат, болбой калса, башка нерсени кылып кете берет, болуп кетсе, улантып кете берет да. Сиздер деле Wildberries'ке чыгам десеңиздерчи, эми бул всегда проблема деген сөз. Эми бизнестин табиятында проблема бар. Так что проблемадан коркпош керек, проблеманы чечкенди үйрөнүш керек дагы.
жылы бериш керек. Даже бул нерсе айталы, эгерде Wildberriesке жетиштүү өлчөмдө акчам жок деп чыкпай жүргөндөр үчүн деле байланыштуу маселе да. Себеби акчам болсун, андан кийин чыгам десеңиздер, өмүр өтүп кете турган жагдайлар болот. Бирок чында башыңыздарды коюп, ойлонуп көрө турган болсоңуздар, өзгөчө жакшы бир товар таптыңыздар, бул товардын полный юнит экономикасын эсептедиңиздер, баардык картина нормально көрүнүп турат. Сиздерге просто акча жетпей турган болсо, ал акчаны таба турганын жолун табасыздар да. Тууган урук болушу мүмкүн, короодо байланып турган торпок болушу мүмкүн, бир досуңуздар болушу мүмкүн, же көптөн бери айдалбай турган бир машина болушу мүмкүн. Ар кандай вариант бар. Эми ар кимдин жагдайы ар кандай, бирок табасыздар. Главный желание болуш керек. Мисалы бүгүн бир группа менен сүйлөшүп калдык. 2020 жылы Wildberries аябай сонун болчу, азыр эми кыйындашып кетти дейт. Мен айттым, ушул эле логика менен жүрө берсеңер, 2028-жылы айтасыңар да, 2024-жылы Wildberriesке чыгыш керек болчу, сонун эле азыр эми кеч болуп калды деп. Так что азыр Wildberriesке чыксаңыздар, бир 3-4 жылдан кийинкиге караганда по-любому шансыңыздар көп деген сөз да. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Амар. Бизде суроо бар эле, бир-эки суроо бар эле, берип алсак болот да. Давайте. Биз июнда регистрация болдук Wildberriesке. Июнда регистрация болуп, ниша тандап, ошо кийим менен кирели дедик да. Дедик дегенде кирдиңиздер ошо? Жок, кирейин дедик, бирок оборотко кийимге аябай көп керек экен. Аз менен соода болбочудай. Анан ошол акчаны бир аз топтоп, азыр эми жетти да, ошол обороткочу акчабыз. Азыр ошо ассистент сатып алалы деп сооданы буюрса баштайбыз, ниша даяр буюрса. Анан ошол кабинетим, июнда ачылган кабинет азыр блок болуп, же болбосо неме болуп калбайбы? Иштебей калбайбы? 11 000 сом төлөдүңүздөр беле? Ооба, төлөп ачканбыз. Жөн эле кирип көрбөйсүздарбы? Же кирбейт ал? Ноутбукта эле пока кире электим да, ачып көрө электим. Жөпчүнө көп, просто киресиз, эң маанилүүсү кайсыл номер менен, кайсыл телефон номер менен регистрация болгон болсоңуз, точно ошол номер менен кайра киришиңиз керек болот да. Түшүнүктүү. Анан экинчи суроо. Ушул сурооңуздун жообуну толуктап кетейин, Омар мырза. Анан мисалы июнда кирген болсоңуз, азыр кээ бир нерселер бир аз өзгөрүп калган болушу мүмкүн. Как раз мен жанагы бул жакта неме Фон боюнча бир аз өзгөрүүлөр бар дейт. Фон дагы эмес, дагы неме да, мисалы бир учурда бир гана SMS катары телефонго SMS келчү го. Бирок азыр деген кайсыл устройстводан сиз кирген болсоңуз, ошол веб-сайтта же ошол тиркемеге кирген болушу мүмкүн деген сыяктуу немелери бар да, нюанстары бар. Ошолорду эске алыңыз да. SMS келбей жатат деп жата бербеңиз дегеним го, даже бул жактан сразу наглядно көрсөтө турган болсом, мисалы сиз деген приложениени түшүрүп, приложенияга тиркеменичи экран көрүнүп атат да. Телефонуңуз iPhone же неме болгонуна жараша бирөөсүнү түшүрүп, андан кийин ал жака телефонуңуз менен регистрация болуп кирипчи. Анан личный кабинетиңизге компьютерден кирем десеңиз, ошол телефонуңуздагы тиркеменин ичине SMS келиши мүмкүн да. Обычный эле сообщение катары эмес. Ошондой болуп калса, анан менин телефонума SMS келбей жатат деп неме кылып отура бербей. Эсиңизде болсун, хорошо? Хорошо. Анан экинчи суроом, честный знак жөнүндө да бир аз түшүндүрүп кетсеңиз, кайсы товарлар кирип калды, аздан бир эмечи? Честный знак дейсизби? Ооба. Честный знак боюнча мен эмне айта алам сиздерге, азыр билесиздерби? Апрелден баштап өзгөрөт дегендей маалыматтар бар эле да биздечи. Ооба. Апрелден баштап поголовно кирет деген бир имиштер бар. Анан честный знак дегенде бизде неме бар го? Текшер деген бар, билесиздерби? Ооба, текшер KG деген бар. Ошо өзү по идее мындай да, честный знак деген Россиядагы өндүрүлгөн товарлардын россияниндерге эч кандай зыяны жок экендигини контролдоо үчүн бир уникальный QR код да. Биздин товар Кыргызстанда өндүрүлгөндүгү үчүн биздин товар по идее текшерден өтүп, анан Россияга барыш керек дагы. Россиянын честный знагы менен Кыргызстандын текшери интеграция болуш керек. Жанакы Google Doc менен Microsoft Word'тун интеграция болгондо экөө бири-бирини
таныш керек да, форматтар окуш керек дегеним го. А бирок менин байкаганым тилекке каршы азыр честный знак менен текшерүү өз ара дагы түшүнүшө албай жатышат окшойт. Мени өткөн жума суббота күнү немеде могул немеге да кыргытып коеюнчу. Чатка да кыргытып атам. Мондай бир Instagram бар экен. Smart Code KG деген өткөн суббота мен немеге чакырышты да. Бир вебинар сыяктуу бирдемкесине чакырышты эле, бирок Россиядан табармандын иш чарасы болгон үчүн ал жака бара албай калдым. Кудайым буюрса булар менен да 1-2 күн ичинде жолугуп бирөө сурап көрөйүнчү. Булар Кыргызстандагы өндүрүшчүлөрдү Россиянын честный знагына биз жасап берип жатабыз деп айтышты да. Вот. Апрелге чейин кирет деп атышат, эми көрө жатарбыз. Пока издештирип көрөлүчү. Сиздерде да билген маалыматтарыңыздар болсо чыгарып туруңуздар. Көрүшүп. Анан ошол честный знак боюнча да маалыматтарды бир топто бир сабак өтүп койсоңуз жакшы болот эле. Анткени Wildberriesке чыгам дегендердин баары эле ошо честный знака бар такалып калышат да. Анткени ошол бир аз кыйыныраак болуп калат экен, сразу баарын бирге эме кылгангачы, чыгаргангачы. Хорошо, жарайт. Менде азыр как раз бул обучение боюнча мындай бир идея пайда болуп атат да. Бизде деген могул видео обучение турбайбы? Бул жакта деген могул темалар бар да, мисалы сайттын картасы, фото контент боюнча биякта бар, продвижение боюнча бул жакта бар. Бүгүн мисалы ниша тандоо боюнча видеолор бул жака жүктөп баштадык. Ушул сыяктуу эле барган сайын бул жакты кошуп кете беребиз да. Азыр Акмарал деген бир кыз менен сүйлөшүп атабыз. Ал кыз менен биз Кытайдан товар алып Россияга жөнөтүп, Россиядан Wildberriesке киргизүү боюнча бир сабак кылабыз. Ушинтип кошуп кете беребиз. Честный знак боюнча дагы бир сабак тартып, аны деген ушинтип балким технический моменттер деген сыяктуу бир тема менен бул жака койсок болчу да экен. Туура айтасыз. Рахмат. Валейкум ассалам. Ол сертификат боюнча айтып коесузбу? Сертификат, честный знак булардын бардыгы примерно окшош бир категорияга кирген вопростор да, технический вопросторчу. Айтыла турган маселе мындай. 2020-жылы Wildberries өзү негизинен сертификаттарды необязательное требование кылып койгон да. То есть сен товар киргизе турган болсоң, товарга сертификатты талап кылбайм. Бирок вдруг сенин товарыңды сатып алып, ден соолугуна кандайдыр бир зыян алган, же болбосо кандайдыр бир неме болгондор сага жалоб кылып калса, ошол нерсенин немени сертификатты сурайм деп талап койгон. Эми Wildberries'in өзү үчүн деле чындыгында сертификатты талап кылган невыгодно. Тем более Wildberries'те кийим-кечек тиги булар ден соолукка эми зыяны жок эле болуп калаттар да. Бирок байкаганым акыркы жарым жылдан бери честный знак сертификат боюнча Wildberries'тен эмес, Россиянын өкмөтүнүн, мамлекеттен бир давка келе атат да. Ошондуктан деле Wildberries мажбур түрдө сертификат честный знактарды киргизгенге мажбур болуп жатат. Так эле мындай элементарно карап көрсөңүздөр 2020-жылы Wildberries'те продавец болуп иштеген 24 000 адам бар эле. 2022-жылы арадан 2 жылдан кийин бул сан 400 000ге чыгып кетти да. Получается бир 12-13 эсе көбөйүп кетти. Эмнеге? Себеби Wildberries аябай туура бир чечим кабыл алды. Карантин болуп элдер товарларын каяктан сатарын билбей турган кезде Озонго кириши үчүн сөзсүз сертификат керек болчу. Wildberries'ке мага кереги жок деп койду. Элдин баардыгы агылып кирди дагы. Wildberries СНГдагы номер 1 неме болуп кетти да, маркетплейс болуп кетти да. Эми жанакы айтылгандай, кээ бир категориялар бар. Бул категорияларга өзүңүздөрдүн рискти алып туруп 5 сертификат кире берсеңиздер болот. Эгерде сиздердин категорияңыздар детский болбосо, биринчи слой болбосо, тамак-аш болбосо, дары-дармек болбосо, ушундай аябай щепетильный мамиле кылыш керек болгон категориялар болбосо, на ваш риск и страх 5 сертификат кире берсеңиздер болот. Бирок баса белгилеп айтам, анан башка бир категорияга сертификаты жок кирип, штраф жеп калып кийин мага телефон чалып жүрбөңүздөр, штрафты сен төлө, сен айттың эле деп. Мен муну мындай айтып атканда ключевой сөз на ваш риск и страх деп айтып жатам. Неге? Себеби бир категорияга киресиздер, ал жакта обычно сертификаттын кереги жок. Бирок сиздер сертификатты лишний раз чыгаша болгондон көрө, тем более бюджетиңиздер азыраак боло турган болсо, для начала 5 сертификат баштап тура бериңиздер. Анан
оборотуңуздар көбөйүп баштаганда уже сертификатты жасай саласыздар да. Себеби обычно категорияларда сертификатты качан талап кылат? Сиздер кудай жалгап чоң оборотторго чыга баштаганыңыздарда конкуренттериңиздер сиздердин товарыңыздарды сатып алып, якобы обычный покупатель катары. Анан ошол жактан мен могул продавецтин товарын алдым эле, анан денеме жара чыгып кетти, анан угрий басып кетти, анан аллергия болуп кетти деген сыяктуу жалобалар менен сиздерден сертификат сурайт. Бирок мунун сураганын себеби сиздерди жок кылыш да. То есть сиздерге бир зыян бериш. А бул качан болот? Оборотуңуздар чоңоюп, конкуренттериңиздердин долясын ала баштаганыңыздардан кийин болот. Мен айтат элем, Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Что конкуренттериңиздердин көзүнө көрүнүп, чоң обороттор кыла баштаганыңыздардан итак элесиздер, бир обедке чейинки акчаңыздарга эле сертификат алып коесуздар да. Бүгүн Алматыдан келген бир досум менен сүйлөшүп калдым эле. Бүгүнкү продажалар где-то бир 550 миң сом, 550 миң рубльдин тегереги болуп жатат да. Бир эле күндүк оборотучу. Эми получается бул бала обедке чейинки эле сатыштарынан бир аз акча берсе сертификаты жасалып калат. Бирок бул айтып жаткандарым обычно толстовка, платье, плащ, тиги бу деген сыяктуу темалар да. Кстати, плащтарга честный знак аябай катуу талап кылынып жатат. Өзгөчө российский ИПлар менен иштесеңиздер. Мен бир жолусунан видеодо эле тарттым эле, биздин бир тааныш плащ чыгарды окшойт, тренд чыгарды, иш кылып. Чыгарар менен бир 400 миңдей штраф жеп калды да. Эми мунун деле бир себеби болсо керек. Акыркы күндөр мага сертификат честный знак боюнча слишком көп суроо келип жатат. Мен өзүм деле жакшылап бир издештирип, анан ассистенттин могул видео обучение деген жерине аны отдельный бир видео кылып тарткансам болбойт окшойт. И так эле бизде азыр могул жерде бар. Эми 1 саат дедик эле, 1 сааттан да ашып кетти. Ушул суроо менен акырынан токтото берсек болот. Түшүндүрүп берип атып эле чарчап кеттим дегеним го. Болбосочу азыр айтам. 1 мүнөткө туугандар. Биздин видео обучение каякта? Бул жерде видео обучениенин ичиндечи. Как? Мына. Wildberries менен байланыштуу бардык юридикалык сабактар дегендин ичинде ИПО-сон айырмасы расчетный счет, бренд, регистрация, сертификат, честный знактар боюнча жерде тургандай маалымат бар да. Пока араңыздарда отургандардын көпчүлүгү эле ассистентке доступу барлар болуш керек. Баштап ушул видеолорду көрүп чыгыңыздар. Анан мен эртеңдерден баштап кошумча маалыматтарды чогултуп, ошол жака дагы башка видеолорду киргизем буюрса. Туугандар, 1,5 саат примерно отурдук окшойт сиздер менен. Баягы сиздер да чарчабай тургандай, мен дагы тажабай тургандай болоюн. Ошон үчүн бүгүнкү болду кылып туралы, дагы Кудайым буйрса, бүрсү күнү сиздер менен кайра жолугабыз, хорошо? Дагы суроолоруңуздар болсо, ошол жактан талкуулап, сүйлөшүп, неме кылабыз. Убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар, жакшы салыңыздар, дуа кылыңыздар. Өзгөчө Нургүл эже аябай таква, аябай мээримдүү эжедей отурасыз, дуа кылып коюңуз. Чоң рахмат Али. Алла разы болсун, чоң рахмат. Жакшы салыңыздар, өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Аман.